Спорттун бардык эле түрү бул жашообуздун маанилүү бөлүгү. Алар дайым сергек болуп, саламаттыкты эле эмес, духту да жакшыртууга жардам берет. Спорттун кайсы түрү менен машыкпасын, мындай адамдар максатына умтулуп жетишкендер жана чыдамкай келишет. Волейбол командалык спорт түрү. Бул эмоциялар, техника жана жеңишти эме. Волейболду сүйүүчүлөр үчүн бул жөн эле спорт эмес. Бул алардын жашоосунун бир бөлүгү. Машыгуулар, мелдештер, баарлашуу, бул кызыктуу, саламаттыкты чыңдоочу жана жаңы жөндөм, жаңы бийиктиктерди багынтууга үйрөтөт. Волейбол бул прогресске алып келген максаттуу иш. Ойноп жатканда баардык күйгөйлөрдү унутуп, баардык 6 адам бир бүтүнгө айланып, ар бир упайлуу топ жүздөрүндө сүйүнүч жаратат дейт каармандарыбыз. Негизи аял заты катары бактылуумун, үй бүлөм бар, жолдошум дайым ушу мени колдоп, жакшымды чыгарып жүрүүчү, андан сырткары балдарым, бир уулум, 2 кызым бар. Өзүмдүн сүйүп ардактаган кесибим, мен ушу бала кезде кыялданчумун, тилек кылып ушул кесиптин ээси болсом экен деп кыялданчу элем. Кудай буюрса ошол кесипке жетип, ошол кесиптин үстүндө эмгектенип келе жатам. Ишеналы Арапаев атындагы университетте ага окутуучумун. Ошол эле Ишеналы Арапаев университетинде эмгектенгениме Кудай буюрса мына 11-жылдын жүзү болуп баратат, 11 жыл болду. Андан сырткары ошол эле үй тиричилиги, үй бүлө, андан сырткары жумуш деп эле байланып калбастан өзүмдүн эң жакшы көрүп, негизи хоббим бар. Ошол волейбол боюнча мен бала кезден эле мектеп жашынан эле ойноп келатам. Азыр да кызыгуу менен, азыр да аябай сыймыктануу менен ойноп, ар бир турнирлерге активдүү катышып, катышууга аракет кылам. Ошол вуздар арасында сборный командада капитанмын. Андан сырткары ошол эле вуздун арасында өзүнүн структуралар арасында өтүп турат. Ошол өтүлгөн оюндарда Кудай буюрса 1-2 орундарды ээлеп жакшы ийгиликтерге жетишип келатам. Хоббим боюнча айта кетсем, андан сырткары ар бир жумасына 3 жолу тренировкага калбай барганга аракет кылам. Үй жумушу деле үй жумушу менен байланып калбастан, ал ошол тренировкага да убакыт тапканга аракет кылам. Талас командасына волейбол сүйүүчүлөрдүн арасында ойноп жүрүп кошулдум. Мен негизи таласка келин болом. Кудай буюрса ошо таластын намысын коргоп, ар бир турнирлерге активдүү катышып ойноп келатам. Улуттук госпиталда 2015-жылдан бери эмгектенип келем. Отдел закупок сатып алуу бөлүмү, ошол жерде специалист болуп иштейм. Бул жумуш мага аябай жагат. Буга чейин мен Минздравда иштеп келгенмин. Биринчи баштаганда Минздравда секретаршадан баштагам. Андан кийин отдел лицензированиеге барып иштедим. Бул жакка келгенден бери бул жумуш мен өзгөчө жумушум болуп калды да. Анткени бул тендер закупка деген бул ар бир организацияда, ар бир жумушта бул эң негизги нерсе экен. Ошондуктан бул жумуштагы аябай ответственность чоң, милдети аябай чоң болуп эсептелинет. Биздин ошо жумуш эртең менен келебиз, иштейбиз. Эртең менен 7:30-дан башталат биздин жумуш, 4-кө чейин иштейбиз. Жумуш бүткөндөн кийин мен өзүм волейбол менен машыгам. Волейболду мен школдо баштагам. Школдо окуп жүргөндө эми аябай катуу деле машыкчу эмеспиз. Ушу шаарга келгени 2016-жылдан бери ойноп баштадым. Бул 2016-жылы кантип башталды волейбол? Бул Лига Матерейден башталды бардыгы. Ал жака мени чакырып, ошол Лига Матерейден кийин бардыгы башталып кетти. Мен ушул негизи 3 командада ойнойм да. Акшола командасы, Сакура командасы, райондукта Таласка ойнойм, Талас командасында. Мен командаларым өзүмө аябай жагат. Командада биздин ойногон эжелерибиз, кыздарыбыз бардыгы ынтымактабыз. Эң жакшы оюндардын бири деп эсептейм. Бул деген эми волейбол деген бул менин жашоомдогу эң жакшы көргөн спортум да.
бирок 2016 бери мен өзүмдүн ойлогон максатыма жеттим десем жаңылышпайм да. Эми бул ушу азыр баардык жумуштарыбызды бияктагы өзүмдүн милдетимди аткарып коюп, жумуштан тышкары мен дагы өзүмдүн сүйүктүү волейболума барам. Бул волейбол менен биз бир жумасына 3 жолу, кээде болот 4-5 жолу суббота воскресеньедагы талыкпай ойноп, өзүбүз күч беребиз. Баланын энесимин, жолдошум экөөбүздүн өзүбүздүн бизнесибиз бар чакан. Өзүм билимим медик, фармацевт. Бош убактымда спортту сүйөм деп айтсам болот. Волейболго бала кезимде кызыккан эмесмин, бирок кийинчерээк үй бүлөлүү болгондон кийин волейболго кызыгуум абдан күчөп, азыр волейбол ойнойм. Командам бар, бир эмес 2 командада ойнойм. Азыр алдыбызда жакында турнир болгон турат. Талас командасы ошол турнирди өткөргөн астында турабыз, даярдык да. Анан монтип Талас командасына форма издеп, азыр магазинден заказ бергенбиз. Өзүбүздө жакшынакай бир Кыргызстанда тигетке. Волейболду абдан сүйөм. Өзүм демөөрчүм, жолдошум да абдан түшүнүп мени колдоп турат. Дайыма турнирлерге узатканда даже кайненем биринчиликти алып келгиле деп дайыма ар дайым балдарым менен жакшы маанайда узатышат. Бул пакеттин ичинде Талас командасынын формасы. Турнир күнү көрө аласыздар. Айымдардын волейболго болгон сүйүүсүн ушундан билсең болот. Өз каражатына машыгуу үчүн спорт залдарын ижарага алышып, бирдиктүү форма тиктиришет. Волейбол күнүмдүк ишти талап кылат. Такай машыгуу үчүн сөзсүз өжөрлүк керек. Ушундай шарт менен гана зарыл техникалык жөндөмгө ээ болуп, аны жогото албайсың. 20дан ашуун, жашы 30тан ашкан айымдар бул залга жумасына 3 ирет келишет. Спортчу машыгууларды калтырбай келип турганда кандай өзгөрүү болот? Бул конкреттүү эмнеден билинет? Себеби волейбол бир эле учурда фитнес дагы, аэробика дагы, каалап ойногон спорт дагы. Башында фигурамды оңдойм деп келгендер оюнга кызыгып, өзүн атайлап кыйнабай эле келишимдүү болуп чыга келишет. Аракеттери ыкчам, күчтүү, таамай боло түшөт. Волейболду жакшы түшүнө баштаганы аларга кубаныч алып келет. 5 баланын энеси, 2 неберенин чоң апасы, тайнеси болон. Биздин үй бүлөдө бардыгыбыз спорт анан культура жагынан машыгабыз. Азыр иштебейм. Бирок пенсияга чыккандан бери, ушул 2 жылдан бери волейболго кызыгып, аялдар лигасы түзүлгөндөн бери ошол уюштуруучу кыздар келип волейбол ойно деп чакырып кетишти. Ошодон бери 3 жылга чукул болуп калды. Волейбол ойноп жүрөм. Мага аябай жагат. Волейбол аркылуу көп жакшы адамдар менен тааныштым. Өзүбүздүн Таластын командасын түздүк. Асылзат командада дагы ойноп жүрөм. Бизди баардыгыбызды ушул волейбол бириктирип, ден соолугум үчүн деп келгенмин. Азыр ушунча азартка кирип, ушунча кызыгып, ушунча волейболго тартылып кеткениме аябай кубанычтамын. Келбей калсам, барбай калсам аябай өзүм кадыресе кыйналам. Залга келгенде жакшы эс алып, жакшы маанай менен, жакшы ден соолукту таап ушул жерден көңүлдү ачып, үйгө атабыз менен кетип калам. Бири-бирибизге волейболду кандай туура машыгууну кеңеш кылып бөлүшөбүз. Бул эжекелердин көпчүлүгүнүн 3-төн 5тен балдары бар. Айрымдары неберелерин тарбиялоодо. Алар сүйүктүү жар, апа, чоң апа, өз кесибинин ийгиликтүү адамдары.
Алардын баарынын башын бириктирген волейбол. Зал сыртында да достошуп, мелдештерге катышуу үчүн команда түзүшөт. Спорт ушунчалык өзүнө тартып алгандыктан алар 2 саат бою баарын эстен чыгарып коюшат. Машыктыруучу алардын жакшы ойноого болгон умтулуусу барган сайын күчөгөнүн сезип турат. Булар менен иштеш деген мен ойлогом мурун. Эми көбүнчө студенттер менен жаштар менен иштейбиз, алар более угат, сенен жаштары жаш. Булар болсо состоявшийся мындай кандай десем, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мындай башкарган эжелер бар, бизнес ледилер бар. Анан кээ биринде характерлерин көрсөтөт. Анан мен айтам, кечирип койгула. Мындайды токтоткула. Мындай деген өзүңөрдүн үйүңөрдө, яка залга баарын таштап, жөнөкөй үйрөнөм деген адамды болуп келгиле. Анан ошондо жакшы үйрөнөсүңөр. Ден соолугуңар чыңалат. Кыйкырып, өкүрүп, эмоцияңарды чыгарып, үйүңөрдөгү проблемаңарды унутуп, баарын таштап келгиле 2 саатка дегенде. Сине ошондо түшүнүп, анан Кудай буйруса жакшы. Мен башында ошондой бир кандай бир өтө чоң максат менен келип алат. Мен чоң спорттун деңгээлинде ойнойбуз деген анан мен буларга көбүнчө айтам да, силер эми профессионал спортсмен эмессиңер. Силер бул менен окат таппайсыңар. Өзүңөрдүн бизнесиңер, жумушуңар бар. Бул силер үчүн биринчи рахат. Жашооңордо бир жакшы бир толуктаган, кумар тапкан бир өнөр катары көргүлө. Анан ойногондо позитивный, жакшы өзүңөрдүн эмоцияңар менен стрессти чыгара турган неме ойногул. Анан жакшы машыксаңар, керектүү жеңиш өзү эле келе берет деп үйрөтөм. Айымдардын арасында волейболдун күйөрманы Венера Орманбекова өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Анын бул спорт түрүнө болгон сүйүүсү аялдар арасында турнирлерди өткөрүүгө түрткү болду. Спортчулар ал өткөргөн мелдештерди Венеранын турнири деп аталышкан. Алар 2018 жылдын январынан бери өткөрүлүп, Кыргызстандын волейбол командаларынын арасында кеңири тарады. Бул оюндардын эң улуу катышуучусу 70 жашта. Жаштардан кем эмес, керек болсо тыңыраак ойнойт. Ошондой эле Орманбекова мелдештерди тасмага тартып, социалдык түйүндөрдө бөлүшүп турат. Келечекте турнирге расмий макам берүү пландалууда. Мындан сырткары, КМШ жана чет өлкөдөн волейбол боюнча аялдар командаларын чакырып, аны эл аралык деңгээлге чыгаруу мүмкүндүгүн да ойлонуштуруп жаткан кези. Венера Орманбекова башка турнирлердин дагы ардактуу коногу. Волейболчу гана топтун ылдамдыгын, ыргытуунун күчүн, секириктин жумшактыгын, жеңишке болгон эркти сезе алат. Венерадай чыныгы волейбол сүйүүчү гана бул кайталангыс кадрларды телефонуна профессионалдардан кем эмес түшүрө алат. Айымдардын топту чеберчилик менен торду ашыра чаап, атаандаш узаткан топту тосуп, же жада калса алардын назик жыгылганын дагы керемет видеого айлантат. Кээ бири ушул кадрларды көрүп, суктанып, сактап койсо, кээ бири көрүп алып, каталарын үстүндө иштеп, кайталабаганга аракет жасайт. Эки айда бир жолу Бишкекте жердештер ынтымагы деген ат менен Кыргызстандын райондору арасында мелдештер өтүп турат. Ага аялдардын 8 волейбол командасы катышат. Талас, Аксы, Ысык көл, Ат башы, Каракулжа, Баткен жана Ноокат 1 менен Ноокат 2 командалары. Ар бир турнирдин жеңүүчүсү ошо ноокаттыктар болуп эсептелет. Эч качан биринчиликти бербей келатабыз. Ноокат 1, Ноокат 2 команда бар. Энелердин ар бирин чакырат элек ушул. Азыр карап көрсөңүздөр, командадагы ар бир аял өзүнүн жаш курагынан жаш көрүнөт да. Анткени бул спорттун берген пайдасы деп эсептейм. Биздин Ысык көл командасынын курамы азыр чындыгында биздин Чолпон атадан, Караколдон, Балыкчыда жашаган кыздар келип ойноп жатышат ушул оюнгачы. Спорт айым дайыма сүйгүлүү, бир гана жумуш менен, үй бүлө менен чектелип калбастан ар дайым спорт менен кызыктуу жашоо үчүн баардыгыбыз ушундай ойноп жүрөбүз да азырчы. Баткен областынын атынан чыгып атабыз. Биздин Баткен областынын командабызда азыр Баткен районунун, Кадамжай районунун, Лейлек районунун
апалар ойношот. Бул волейбол чын айтсам баягы дени сак үй бүлө болсо дени сак коом болот дегенге мен толугу менен кошулам да. Апалардын ушундай топ менен ойноп, монтип өздөрүнүн үй бүлөсүнө үлгү болуп атканы дагы бир чоң жетишкендик деп ойлойм. Аксы команда бул былтыр түзүлгөн. Биз ошол лига матерейден ар бир 24 команда бар. 24 команданын ичинен регион оюн болгондуктан биз ошол жакта ойноп аткан кыздар, аксылык кыздар топтолуп бир команда болуп уюшулганбыз. Ушунчалык белгилүү ойнойбуз да. Бул эмне деп айткан келатат, просто ушундай заманда биз өзүбүздү баягы алаксытып, анан кийин формабызды да кармап атабыз да. Турнир шерине принцибинде өтөт. Ар бир команда кезектешип уюштурат. Шерине бул көчмөндөрдүн ынак достору менен маал-маалы менен чогулуп турган адаты. Командалар күч сыноо менен баарлашуу үчүн чогулушат. Мелдешке болжол менен жүздөй кыз келин катышат. Мында баардыгы кадимки спорттогудай. Чыныгы калыс, чыныгы эрежелер. Бир сөз менен айтканда кадимки жарыштар сыяктуу күчтүүсү жеңишке ээ болот. Талас командасынын капитаны мен болом. Баягы регион оюндар башталганда баардык Ноокаттан, Каракулжа баардык жактан чыгып, анан Талас чута чыкпай калабыз деп, кыздарды, Таластык кыздардын баарын чогултуп, биз дагы ошол кыздардын арасында ойнойлу деп, Талас районунан чыгалы депчи. Эми биздики Талас областы болуп калды, эми ошо өзүбүз ойноп жүргөн кыздарды чогултуп, анан кийин азыр регион оюндарын өткөрүп атабыз. Аябай жакшы маанайда өтүп атат, мына жаңы эле оюн болуп, аябай ушундай эмоция менен мен аябай мындай эс алдым десем да болот. Волейболду мен ушу кайсы жакка мен тойго да мындай эме кылып барбайм го дейм, ушу волейболго сүйүнүп келем да, мындай аябай тим эле ушундай настроение менен ушундай бир эс алып кетебиз да, спорт залга келип, ынтымак оюнда ойноп. Мен волейболду аябай жакшы көрөм. Окуучулук кезден баштап эле ойночумун. Анан кийин ушундай угуп калдым. Уюштуруучулар бар экен, регион боюнча командалар түзүлүптүр дегенден мен кошулдум. Аябай жагат мага. Бул дагы регион боюнча ойногон себеби ынтымакка чакырат. Ар бир команда менен ынтымагыбыз аябай жакшы. Волейбол это дает свободу. 3 жыл мурун биринчи жолу волейбол тобун колума алгам. Бул топ менин жашоомду түп тамыры менен өзгөрттү. Мен ден соолугум мурункудан да чың болуп, көп кыймылдап, чыйрак сергек болуп калдым. Жашоом жакшы жагына өзгөрдү. 12 килограммга арыктадым. Өзүмдүн келбетимди, имиджимди өзгөрттүм. Себеби волейбол мага эркиндикти берет. Оюнчулар аянтчада өздөрүн кандай сезишет? Топту бирөө алса, анан экинчиси көтөрүп берип, чабуулчуга жеткирсе, ал ушундай күч менен атаандаш тарапка чабат. Канаттары пайда болгондой жеңил секирет. Көздөрүндө болсо от. Топту кандай оор келгенине карабай тосуп алса кубанат. Эгер упай алса, команданын баардык мүчөлөрү бактылуу секундтарды бирге бөлүшөт. Мына бул жашоонун жөн гана бир бөлүгү эмес. Бул деген реалдуу жашоонун өзү. Регионалдык бул турнирде 5-чи ирет биринчиликти Ноокат 1 командасы бербей келет. Баардык командалар күчтүү саналганы менен жеңиш деген оңойго турбайт. Бул ынтымактын, биримдиктин жыйынтыгы. Бирин-бири сезе билүүсү, тынбай машыгуулардын үзүрү. Жеңиштин даамын таткан команда кийинкисинде да жеңишке жетүүгө ашыгат. Жеңилгендер жеңишти эңсеп, алар да күчтөнө баштайт. Себеби волейболдун кызыгын билип алгандар үчүн бул жөн гана сергек жашоо образы эмес. Бул сулуулук, жаңы дем, дух, дилгирдик жана бакыт.